алейкум, урматтуу кыргыз элим, кыргыз журтчулугум, урматтуу бир туугандар. Менин атым өзүмдү тааныштырып кетейин. Борманова Улкан Турсунбаевна. Мен 1994 жыл Ханабад, Өзбекстандын Ханабад деген шаарында төрөлгөм. Ханабад шаары Советтер Союзу учурунда Кыргызстандын жери болгон. Убакыт өтүшү менен ал Өзбекстанга пайдаланыш үчүн берилип, бирок Өзбекстандын карамагына өтүп кеткен. Ошону менен бирге кыргыз эли дагы ошол жакка өтүп кеткен. Мен ошол жерде төрөлгөм, чоңойгом. Жана мен бир нерсени айтып кетчү нерсе, эч бир улут, эч кайсы бир мамлекетте өзүнүн мекенинде өнүп өскөн чалык өсүп өнүгө албайт. Мен ошону билем. Мен Өзбекстанда төрөлүп чоңойдум. Бирок мен жүрөгүм кыргыз деп согот. Мен кыргыз деп күйүп жанып, кыргыз үчүн күйүп, өзбектер менен балким кээде келишпестик болуп, кээде бир кыргыздар менен же болбосо келишпестиктер менен урушуп дагы кыргыздын талабын талашып жүрдүм. Мен кечээ күнү кыргыз элиме видео кайрылуу жасадым. Мында ушу Кыргызстандын жерлерин саткан, элдерин саткан азаматтардын ушунчалык күйүп жанып ошолорго өз кайрылуумду, мындайча айтканда, нааразычылыгымды билдирдим. Эмне себептен мен бул нерсени айттым? Эмне себептен дегенде, мына Баткен жергесинде көрдүңүздөр, бир жагынан Өзбекстан, бир жагынан Тажикстан элдери кол салып, эмне үчүн ар бир мамлекеттин өзүнүн жери бөлүнгөн? Ар бир мамлекет өзүнүн жерине ээлик кылганга укугу бар. Эмне үчүн биздин жерлер сатылыш керек? Эмне үчүн биздин эл башка элдерге кул болуп, же болбосо башка элдер менен ошолордун ишин аткарып, биздин эл өнүп өсө турган, өнүгө турган эл. Биз ошону сактап калышыбыз керек. Мен Өзбекстанда жашап жүрүп, кыргыз тилимди, кыргыздын улуттуулук баалуулугун сактап калайын деп, Кыргызстанга келип, Ошко келип, кыргыз тили адабият адистигине окууга тапшырдым. Бирок тилекке каршы Өзбекстандын жолдору жабылган себептүү мен ал жакка барып, өз кыргыз элиме, өз кыргыз журтчулугума мен кыргыз тилин үйрөтө алган жокмун. Бул эң өкүнүчтүү. Биздин башка мамлекеттеги кыргыздарыбыз кыргызча сүйлөй албай калды. Ойлонгула элдерим, бир 10 жыл, 20 жыл дейлик, андан кийин кыргыз тили талкаланып кетет. Кылымдар бою, каарыткан кылымдар бою ата-бабабыз биз үчүн сактап келген кыргыз тилибиз, биздин улуттук ар-намысыбыз, каада салтыбыз жоголуп кеткени турат. Мына ошондуктан көзүбүз ачалы. Мен Чоң-Казатка келбейт элем. Мен ошо видео кайрылуундан кийин көптөгөн элдердин мүдөөсү, талабы, ушундай бир патриот, кыргыз үчүн күйгөн, күйүп жанган инсандарга муктаж экендигин сездим. Жана ошондуктан Чоң-Казаттын чыныгы оюн билүү үчүн Чоң-Казатка келип кайрылдым. Албетте мен бул жерде көрүп, мен оозум менен айтпайм, өзүңүздөр келип көрүңүздөр дейм. Ушул жерге келип катышыңыздар. Келечектеги муун, келечек урпактарыбыздын келечеги үчүн бардыгыбыз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаралы. Келечек урпактардын тагдырын талкалабайлы. Мен ошону айта кетчү нерсе, дагы бир нерсе. Мына социалдык тармактарда азыркы болуп аткан учурлар, башка партияларды каралы. Мен муну үгүт катары же башка катары дебейм. Кыргыз элимдин тарбиясы мына ушундан билинип атат. Болгону кыргыз, бирок эки партияда болгондугу үчүн бирин-бири сөгүп, бирин-бири болгон уятсыз жаман сөздөр менен урушуп айтып атат. Бул эмне деген шундук? Сен кыргызсың, кыргыз биригиш керек, кыргыз бир максатта болуш керек. Бардыгыбыз бир максатта болсок гана биз ийгиликке жете алабыз. Биздин Кыргызстанда өнүгүп өсчү бүт мүмкүнчүлүктөр бар, бирок биз ошону пайдалана албай атабыз. Биздин чоңдорубуз эмне үчүн кыргыз үчүн күйбөйт, эмне үчүн кыргызды өнүктүрбөйт? Биз эгерде алар кылбаса, мына биз кылабыз, жаштар кылат. Мына Чоң-Казаттын түптөөчүлөрү бир нерсени айтып койчу нерсе, акыйкатты айты баарынын колунан келбейт. Акыйкатты айтыш үчүн жүрөк керек, акыйкатты айтыш үчүн дух керек. Мен ушул нерсени Сыймык агада көргөндүгүм үчүн мен ушул жерге келдим. Мен элим жерим үчүн. Эгерде биз азыртан кайдыгер карачу, кайдыгер жасай турган болсок бул нерсеге, биздин эртең келечек балдарыбыздын келечеги талкаланат. Салам алейкум, урматтуу достор, барыңарга салам.
чыгып кайрылууга туура келди. Себеби бизге көп мындай биз жөнүндө көп ушактар жүрөт, мындай эмелер жүрөт, негативный айтылгандар жүрөт. Баары калп. Биз эч ким менен кошулган жокпуз. Кудай буйрса Масадыковду күтүп атабыз, Талатып байкебизди. Улуу Кыргызстан менен кошулуп атабыз. Ташиев, Камчыбек Кыдыршевич менен прямой эфирде баары көп кишилер ошол киши менен жолуккула деп сунуштаган. Жолугуп койдук, таанышып, бул кишинин пландарын уктук, кандай эмне экенин, ошол болгону, сүйлөшүүлөр болду. Кудай буйрса, достор, азыр мен силерге офистин эмесин көргөзөйүн, дарегин. Ошол дарек боюнча баарыңар келип тургула, жакшы пикир менен келгиле. Көп кишилер келип атат, кантип биз жардам бере алабыз деп келип атышат. Биз элге ыраазыбыз. Мына бүгүн өкмөт да кетти дейт. Эми ушундай эле бүт баарын туңгуюкка салып коюп алып эле, бүт экономиканы өлтүрүп коюп эле, бүт 30 премьер кетип калды, ушинтип элечи. Ушуга бир эмени коюш керек да, точканы. Ким жооп берет ушунун баарына? Мына 400 миллион доллар международный организациялардан келди эле. Алар каяка кетти? Эмнеге милициялар мага ГАИ токтотобу, жолдон милиция көрүп калып мага таанып, Сымык байке биздин зарплатты бербей атат, зарплатты бер деп айтып койгулачы дейт. Булар эми пандемияда 2 ай бою биздин тынччылыгыбызды кармап турду ушу милициялар. Ушул жаанбы, карбы, боронбу турушту, мыкка кагылгандай болуп турушту баары. Биздин тынччылыгыбызды сактап берди. Биз эл дагы пандемияда хулиган эткен жокпуз, ары бери чыгып алып баскан жокпуз. Баары жакшы эле өттү. Анан милициялардыга бүт дүйнө жүзүндө милиция менен согушуп атат элдер. А биз кыргыздар тескеринче кайра милициялардын эмгек акысын толугу менен төлөп бергиле, бүт компенсацияларын, бүт жанакы булар эми круглосуточно 2 ай жүрүштү да, ошон үчүн ушул милицияларга биз да ыраазыбыз. Анан көп милициялар менен суранды, ушуну айтып коеюн дедим. Милицияларга рахмат. Бишкекте пандемияда жатканда эч кимибизди сабаган жок милиция. Индиядай кылып таяк менен сабаган жок, Казакстандай кылып меткен жок, Америкадай кылып өлтүргөн жок бизди. Наоборот, биздин тынччылыгыбыз сактап берди. Ушу Бишкек ГУВДсына чоң рахмат айтып кетет элек. Дагы эмне айтабыз? Эч кимден кечирим сураган жокпуз. Ушул коррупция менен коррупцияга согуш дегенбиз, ошону улантабыз, Кудай буйрса. Баары жакшы кетип атат. Элге чоң рахмат, ишенимиңерге, ишеним артканыңарга. Бизде да үмүт болуп калды, мына эл ойгонду. Элдер силерден суранып кетем. Аябай суранам. Илгерки саясатчылар бүт бар ушу тоңуюкка ушулар алып келишкен. Анан эле кайра кошулуп алышыптыр, анда эле ошолордун артынан эле жүрүшөт элдин көбүчү. Ушуну токтотушубуз керек да. Ушул саясатчылар, ушул туңгуюкка ушул саясатчылар алып келди. Баардык саясатчылар алып келди. Ушул кресло талашып, мансап талашып, акча талашып, ушинтип жүрүшүпчү. Ушул саясатчылардын, эски саясатчыларды ээрчибей эле коелучу, достор. Мен силерге сураныч простачы. Эски саясатчылардын арасында порядочный адамдары бар, ууру эместери бар, патриоттору бар. Эми алар менен Кудай буйрса сүйлөшүүлөр болот, көрөбүз баарын. Азыр мен силерге биздин офистин эмесин айтып коеюн, дарегин. Мындан ары азыр дагы видео кошуп койдум. Ошону карап көрүңүздөр, достор. Баары силердин үмүт артканыңар биз үчүн чоң бир вазипа болуп калды да. Эгерде биз элдин үмүтүн өчүрүп алсак, Чоң-Казат мындай булганып калсак, бул өтө жакшы иш болбойт да. Биз эч кимден акча алган жокпуз, эч кимден акча талап кылган жокпуз, эч кимден Жумалиевден кечирим сураган жокпуз. Ушу Жумалиевдер камалыш керек.